Arnağın kırgız Urbağa bilim Arnağın kırgız Baytik olsun. Amin. Vallahi kaldım aşağıya. Sal başladı o oyununuz. Gülügün baylap koy bunu. Vergene kem mitayım. Talastan hakırı geldi cerinden emi gerek. Tan yolun keng bolsun. Baktın to. Gülüklerden mutlusu bagelerin alsın. Hacet kız kılgan kızmatı bugün baytikten bayandın. Denen el çoğulup da gömgöndü. Bunun aldığa çıkıp da gel atat. Men bugün Baytik Batır'dın tarıhka bay. Даярдайды деп атабыз. Анан ушул салттуу билимге аймактык анан уруулук айырмачылык болгон да сөзсүз түрдө. Көйгөйлөр бар. Мындан ары улантышка, оңой эмес. Жана силер спортсмендер деле мактап атсыздар. Çiğge orup alıp turup. Damgalardı. Men 5 yıl çoğulttum. Algılar, kolga jasala büyüt var, günü dağı. Ke, o min aynan ki. Özgürçölüğü gökçelikte koşkun. Bular bugünkü günde bizi nelerge nasipte koşkun. Bular bugünkü günde bizi nelerge nasitildirdi. Belok var bunu Kur'an'ımızda terfet olur düzgün koşulmagan. O sağda atlar, bürük baratkan atlar oradan tutup ketken. O şu çoğunluk atlar, sıcaklar. O Kuktaş'ta Uba Efendi degen. Betmen okuyan. Bunu sarılar, tutmay bir de baş. Qadırlı qalayıq xalq.
Кыргызстандын 7 дуанынан келген урматтуу меймандар, касиеттүү Сарыөзөн чүйдүн кадырлуу аксакалдары. Биз ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын азык, каруусун казык кылып күрөшкөн ата-бабаларыбызды сыймыктануу менен эскерип, арбагына багыштап Куран окуп, алардын ата журт алдында өтөгөн кызматын кийинки муундарга жеткирүүнү ыйык парыз деп билебиз. Бүгүнкү ыйык эгемендүүлүк майрамыбызды салтанаттуу белгилөө күнүнө кыргыз элинин чыгаан инсандарынын бири айтылуу Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин башталышы туш келип олтурат. 3000 жылдык карт тарыхыбызда Байтик Баатырдай эл башында турган эчен деген эрендерибиз өткөн. Элибизде баатыры 1000, башчысы 1 деген накыл сөз бекеринен айтылып калган эмес. Байтик Баатырдай баатырларыбыз, эл башкарган мыктыларыбыз 1000 деген жылдардан бери кыргызды чачыратпай, элдүүлүктү жок кылбай, бейиштей болгон жерибизди душмандарга алдырбай сактап келди. Бүгүнкү улуттун улуу күнүндө эркиндик үчүн күрөшкөн элибиздин эрдигине, эл башындагы баатырларына, журт башкарган даанышман башчыларына таазим кыламын. Бүгүн биз Байтик Баатырдын мааракесин майрамдап жаткан касиеттүү Сарыөзөн чүй жергеси бүтүндөй өлкө жарандарын кучагына батырган, улутту бириктирген өзгөчө дуан. Касиеттүү өрөөнүбүз соңку 200 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, Ордо калабыз Бишкек жайгашкан ынтымактын, биримдиктин борборуна айланды. Мына ушул ынтымактын, биримдиктин үрөөнүн өз убагында Байтик Баатыр сээп, анын учугун биз улантып жатканыбызга сыймыктанабыз. Бул өрөөндө борбор калабызда ынтымак өкүм сүрсө, 7 дубанда биримдик артаарына өлкө башчысы катары терең ишенемин. Мааракеге келген урматтуу меймандар, кадырлуу калайык калк, Кыргыздын кылым карыткан тарыхында, тагыраак айтканда, 19 кылымда Байтик Канай уулунун кыргыз эли, кыргыз жер үчүн ээлеген орду кылган кызматы өзгөчө экенин жакшы билесиздер. Бирок мен бүгүн Байтик Баатырдын тарыхка бай, өрнөктүү өмүр баянына кеңири токтолбой эле коеюн. Ал тууралуу сиздер телерадиолордон, жалпыга маалымдоо каражаттарынан, интернет булактарынан кеңири маалымат алып жатасыздар. Мен алардын айрым урунттуу учурларын гана тизмектеп өтүүнү эп көрүп турамын. Биринчиден, Байтик Баатырдын эл башына келиши карт тарыхыбыздагы көндүм көрүнүштөрдүн бири. Элибиз эл сынагынан өткөн мыктыларына, эркиндикти туу туткан тайманбас баатырларына, рух дөөлөтүн алып жүргөн даанышмандарына, өз элине кам көргөн берешендерине, келечекти көрө билген көсөмдөрүнө ишеним артып, бийликтин эки тизгин бир чылбырын тапшырышчу. Байтик Баатырда бул сапаттардын баары болгонун ал тууралуу баяндардан билебиз. Ал өз доорунун бардык сынактарынан өткөн. Байтик Баатыр таластагы таякелеринде жүргөн санжыргалуу санжырачы, даңазалуу манасчы Балык Ооз Кумар уулу менен таанышып, жакындашып, чүйгө келгенге көндүрөт. Чүйгө келгенден тарта ага өзгөчө кам көрөт. Өмүрүнүн аягына чейин Балык Ооздон санжыра угуп, улуу Манас баянын көкүрөгүнө сиңирип, рух дүйнөсүн байытат. Манастын күчү Байтик Баатырдын канында айланып, жүрөгүнөн түбөлүк түнөк тапканы анын ар бир аракетинен көрүнүп турат. Бардык жарандарыбызга, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге, саясатчыларыбызга Байтик Баатырдай Манас дастанын терең билип, анын мекенчил, мамлекетчил идеясын алып жүрүүгө чакырат элем. Экинчиден, Байтик Баатыр ар дайым эркиндикти туу туткандыгы менен өзгөчөлөнүп турган инсан. Ал эки доордо жашады. Кокон хандыгынын доорунда Ордонун адилетсиз аракеттерин көрдү. Эл башына түшкөн мүшкүлдөргө, эсепсиз чогулткан салыктарга каршы туруп, акыры Пишпек чебинин башчысы Рахматулла бектин көзүн тазалады.
орус аскерлеринин жардамы менен элди азапка салган Пишкек чебин жер менен жексен кылды. Доор добушун даана сезе билген көсөмдүгү жана элдик дипломатияны чебер пайдалана билгендиги менен Байтик Баатыр элин бөөдө бөлүнүүдөн сактап калган. Анын жасаган иштери бүгүн биз үчүн өзгөчө мыкты сабак. Үчүнчүдөн, Байтик Баатырдын келечекти көрө билген көсөмдүгүн баса белгилеп кетким келет. Ал өз доорунун алдыңкы инсаны, лидери катары коомдун күрөө тамырын сезе билген. Байтик бабабыз алыс жакындан аалым молдо, мударистерди алдырып, бала окутуп, балдардын кат сабатын жоюуга аракеттенген. Дыйканчылыкка да маани берип, Аларча суусунун айрылышынан, чыгышынан Бишкекке, батышынан төмөнкү Каракоого чейин ондогон өстөн, арыктарды чаптырган чарбакерлиги да эл оозунда айтылып келет. Келечекте өнүгүү шаар менен байланыштуу экенин сезе билип, көчмөн элди отурукташууга үндөгөн. 1867 жылы Санкт-Петербургка падыша Александр II иш чарасына түндүк кыргыздарынан өкүл болуп барып келгенден кийин анын көз карашында аракеттеринде көп өзгөрүү болгонун ошол кездеги замандаштары жазып калтырышкан. Мекендештеримди Байтик Баатыр өңдүү чыгаан инсандарыбыздай өлкөнүн жарык келечеги үчүн көбүрөөк аракет кылууга чакырат элем. Ал эми биздин азыркы тапта жасап жаткан аракеттерибиздин бардыгы келечек үчүн жасалууда. Байтик Баатыр жөнүндө сөз кылганыбызда анын боз бөлтөгү, Кароол чокусу тууралуу айтпай кетпесек болбос. Байтиктин боз бөлтөгү тегин жер эмес. Ал ата-бабалардан калган, аяр мамилени талап кылган ыйык тарыхый жер. Себеби Кароол чокуда ат ойнотуп, кыйырга көз чаптырган учуру болобу, топ жыйынды чакырып, кеңеш курган учуру болобу, Байтик жана анын ата-бабалары элдүүлүк, мамлекеттүүлүк тууралуу түпсүз ой санаага батып, кыял кылышканын элестете алабыз. Демек, Байтиктин боз бөлтөгү кыргыз мамлекеттүүлүгү тууралуу улуу тилектер айтылган аруу жер. Керек болсо, мен ал жерди ушул турушу менен тарыхый маданий мурас деп айтаар элем. Тоо боорунун ташы менен шагылына кызыгып, ата-бабалардын изи калган, сөөгү жаткан ыйык жайга карасанатайлык мамиле кылсак, боз бөлтөктү бат эле түзөнгө айлантып алабыз. Мындай кадамдан сак бололу. Дагы кайталайм, бул жерди маанилүү тарыхый объект катары сактап калышыбыз керек. Жекеле Байтиктин Кароол чокусу катары эмес, айланасындагы жаратылышты, кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү да коргошубуз керек. Байтик Баатыр жөнүндө көп айтабыз, суюрмат көрсөтөбүз, бирок ал тарыхта өзүнүн чыныгы ордун таба элек. Дегеним, Байтик атабыздын баскан жолу, ишмердүүлүгү дыкат изилдене элек, тактала элек, ушул сындуу дагы бир топ маселелер бар. Албетте, уучубуз кур эмес. Байтик Баатырды Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын архивдик документтеринен изилдеп, анын тарыхый портреттерин ачып бере турган тарыхчыларыбыз, санжырачыларыбыз арбын. Мындай тарыхый милдетти колго алып, майнап чыгарууга мамлекет жигердүү катышат. Демилгечи топтордун кыргызга кылган кызмат кылган атактуу инсандардын тарых таржымалуу боюнча архивтерди казып, иликтеп чыгабы, кереге кеңеш өткөрөбү, музей уюштурабы, тарыхый булактарга таянып китеп чыгарабы, даректүү тасма тартабы айтор, мындай инсандардын ишмердиги тууралуу кийинки муундарга так маалымат жайылтууну кош колдойбуз буюрса. Кадырлуу калайык калк, мына бүгүн Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесин ал өзү бел жайлоом деп таңазалаган Чуңкурчак жайлоосунда баштап олтурабыз. Бир аздан соң Баатырдын мааракесине арналган Аламан байгеге чабылган аргымактар маарага келе башташат. Кезеңинде Байтик Баатыр дагы ат адамдын канаты деп жылкы баласын өтө жогору баалаган. Ал ар бир жылкыга аздек мамиле кылып, кылдат асыраган. Байтик Баатырдын даңазасын айтылуу Ханжантай кудасы тартуулаган көк шалка аттуу күлүгү чыгарып, жаңгараш би бийлигин өткөрүп берүүсүнө да себеп болгонун бардыгыңыздар жакшы билесиздер, азыркы прологдон дагы көрдүңүздөр. Байтик Баатырдын
Кергашка күлүгү өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Себеби кыргыз элинин намысына жараган айтылуу күлүк болгонун бүгүнкү күндө дагы узун сабак айтылып, даңкталып келет. Байтик Баатыр атасы Канайдын ашына ат чабыш кылганы, анда баш байгеге Солто элинин бүт кыл кыйругу сайылып, журт намысын колдон чыгарбай алып калган күлүк Гергашка жана анын саяпкери Шергазы Уламышка айланып калган. Мына ошондуктан мааракенин башталышын Аламан байге менен баштоону сунуш кылган уюштуруу комиссиясынын чечимин мен да колдоого алганмын. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада татаал жолдор аркылуу уюштурулган ат чабышта кыргыз жылкысынын артыкчылыгы дагы бир ирет даңазаларына терең ишенем. Себеби мурдатан эле кыргыз жылкысы байымдуулугу, чыдамдуулугу жана күлүктүгү менен кыйла жерге белгилүү болгон. Билесиздер, 1912 жылы Шабдан Баатырдын ашында Токмоктон Кичигеминге чейин чабылган жарышта чет элдин асыл тукум жылкыларын артка таштап, кыргыз күлүктөрүнүн алдыда келиши мунун айкын далили. Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракеси көптөгөн улуттук оюндардын, куш салуу, тайган жарыш, жаатуу сыяктуу улуттук оюндардын коштоосу менен өтүп жатканы да кубандырат. Биздин эң башкы байлыгыбыз болгон эгемендик майрамыбыз кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшкөн Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин так ушул жерде улуттук оюндардын коштоосунда өтүшү Чуңкурчак жайлоосунун көркүнө көрк кошот. Ага күбө болгон элдин алыс жакындан келген меймандардын жарпын жазат. Кудай буйурса, келечекте өзүнүн ажайып жаратылышы менен бул жайлообуз туризмдин очогуна айланат деп ишенемин. Сөзүмдүн соңунда 200 жылдык мааракеси Кыргызстандын көз карандысыздык күнүнө туш келген айтылуу Байтик Баатырдын өмүр жолу аркылуу ата-бабаларыбыз көз карандысыздыкка, күн корсуздукка жетүүдөгү баскан жолун, эгемендүүлүктүн баркы менен баасын чечмелеп, кийинки муундарга жеткирели деп тилек кыламын. Ошол ата-бабаларыбыз далай айкаш чабыштарды, далай тар жол, тайгак кечүүлөрдү баштан өткөрүп олтуруп, бүгүнкүдөй ажайып Кыргызстаныбыз менен меймандос кыргыз элин таберик кылып, эгемен өлкөнү аманат мурас катары калтырышкандыгын балдарыбыз, небере чөбөрөлөрүбүз да жетик билүүгө тийиш экендигин баса белгилеймин. Урматтуу мекендештер, Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесинин башталышы кут болсун. Жалпы кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен дагы бир жолу куттуктаймын. Байтик Баатыр агабыздай эл жерин, эркиндигин туу туткан эр азаматтарыбыз чыга берсин. Өлкөбүздүн булуң бурчунда жашаган элибизди ынтымакка, биримдикке чакырган бүгүнкүдөй иш-чараларыбыз көп болсун. Ар бир үйгө бакталай конуп, эркин мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Рахмат.